Ассаламу алейкум. Такси тармакта иштеп жүргөн жамаат, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Акыркы күндөрү көп катталып атат. Водительди жаңыдан такси паркка регистрация кылсак, башка кишинин сүрөтү менен российский рубль болуп чыгып калып атат аккаунтта. Ал эмне себептен болот? Россияда жүргөн мекендештер блок болуп калып, бизге аккаунт ачып бергиле десе, акчасын алып аккаунт ачып берип атасыңар. Бирок аккаунт ачып атканда айдоочулук көлүктүн жанагы серия номерин өзгөртүрүп ачасыңар. Аны билебиз. Серия номерди өзгөртүргөндө эгер такси тармакта иштебеген айдоочу болгон болсо билинбей калып кетет. Бирок именно Кыргызстанда Яндекс Таксиде иштеген айдоочунун серия номерине совпадать этип калса, бул жакта өзгөрүп калып атат аккаунттар. Бул тарап деле блок болуп калат, тиги тарап деле блок болуп калат. Ошондуктан блок болуп калган айдоочуларга өтө абайлагыла, желательно ачпагыла. Ачсаңар, вдруг совпадать этип калса, Яндекс Таксиде иштеген башка айдоочунун серия номерине эки тарап тең блок болуп калып атат. Ошондуктан ошондой ишиңерди токтоткула. Бул жакта айдоочулар жөн эле ни за что силер ал жактан бирөөгө аккаунт ачып бергениңерге бул тараптагылар блок болуп калып атат. Ошону жакшы ойлонуп, прежде чем этим заниматься, подумайте.